Assalamu алейкум замандаштар жана мекендештер, кутмандуу кошуба көңүлдүү күнүңүздөр менен. Кайрадан сиздердин назарыңыздарда келечек турак жай кооперативи болмокчу. Жана ошондой эле сиздер күткөн кийинки биздин мүчөбүз ушул эле келечек турак жай кооперативин үйү алган Гүлис эже болмокчу. Биздин Гүлис эжекебиз кайсы райондон үй алган жана канча суммага катталган мунун баарын билүү үчүн өз оозунан угуп көрөлү. Саламатсызбы эже? Кутман кошуба көңүлдүү күнүңүз менен. Жакшысызбы? Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Отурасызбы? Үйлөр кут болсун. Жүрүңүз сөзүңүз баштап. Кыргыздын бир жакшы сөзү бар экен эжеке. Өргөңөр башка дейт, казаныңар ашка толсун дегендей. Дагы бир жолу ушул сиздин жаңы конушуңуз менен, жаңы үйүңүз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Албетте бул кайрадан эле келечек турак жай кооперативи. Анан ошол сиз менен кененирээк бир маек кылалы деп атайын келип отурабыз. Биринчиден сизге чоң рахмат ушундай жакшынакай жаркырап тосуп алганыңызга. Дасторконуңузду жайып мына караңызчы кандай сонун керемет. Өзү биздин момун мусулман элибизде ушундай мейман дос келет эмеспи? Анан эми эжеке айтсаңыз, баягы сөздөн ишке өтсөк. Сиз келечек турак жай кооперативин биринчи кимден угуп келдиңиз? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз кичине. Мен келечек турак жай кооперативин мен соседимдин кыз алганда Сокуктан. Ошондон угуп анан тиги эмеден YouTube'дан көрүп, ошондон көрүп анан кийин барып очередке турганмын. $25,000 жазылганмын. Биздики ошондо баягы сом менен 2.125.000 жазылган экенсиз, 2.125.000 жазылган. Ошо. Анын 25%-ын бердиңиз. Ошо первоначальный взносун бердим, 25%-ын төлөдүк. Ошо анан ошентип мына үйдү алдык. Кудай буйруса. Ооба, үйүңүздө жакшы. Буну балама алып бердим да. Өзүм ошо айда жашайм. Балаңыз менен келиниңиз ушул үйдө турат, Балам менен келиним ушул үйдө турат. Ошондо эжеке бул үй кайсы райондо жайгашкан? Бишкек шаарынын кайсы районунан? Аламидин район, Аламидинский рынокко жакында, кайсы районго? Аламидин базар Свердловский району экен. Свердловский районуна эме, ошо Свердловский районунан мына Селиноградская деген көчөдөн алдык да. Жакшы экен. Бул үйдү эми сиздерге баягы танда биздеп тапканда мындай оор болгон жокпу? Бат эле таптыңарбы же аябай издедиңерби? Жок, бат эле тапты, балам издеп тапты да. Эң негизгиси балаңыз өзүнө жакты да, туурабы? Өзүнө жакты ушул. Мына бир жакшы кабар менен келатабыз. Сиз баягы экөөбүз сүйлөшүп атканда айтып калдыңыз, байыш ушунда мен жакын эле неберелүү болдум деп. Ушул жаңы үйгө мындай неберелүү болгон экенсиз. Ушул небереңиз дагы өмүрү узун болсун, куттуктайбыз. Бешик болсун, бек болсун балаңыздын. Рахмат. Ушул үйдө жакшылыктар, тойлор болсун дегендей, Кудай буйруса мына болду го биринчи жакшылыгы. Биринчи жакшылыгыңызга келип биз да кубанып отурабыз. Аябай жакшы бир жаңылыкка келген экенбиз депчи. Анан эжеке айтсаңыз, мына сиз ушул 2.125.000 ушул үйдү келишим түзүп алган экенсиз. Азыр анан ушул 10 жылга келишим түзүлдү да, туурабы? Айына канчадан төлөп атасыңар ошондо? 13.045 сомдон. Айына төлөп атасыздар, 13.000 сомдон. Буга чейин деле мисалы балдарыңыз квартиралап башка жакта жашаса керек эле. Жок, ушул балам эле квартиралап жашаганда, калгандары менен эле жашайт айылда. Квартирада канча жашады? Сыр болбосо канча жылдан бери башка калап келди квартирада? Башка бирөөнүн үйүндө жашап жүрдү да, туурабы? Көп жыл калса керек. Эми мурун тиги эжесинин үйүнө барып жашап жүрдү да, иште бойдок болгондо. Анан бул үйлөнгөндөн кийин эле үй алыш керек деп ошо келечекке туруп бат эле алып берип койдук да, үйлөнгөндөн кийин эле. Былтыр үйлөнгөн, былтыр эле кайра үй алып берип койдук балабызга. Кандай керемет, кандай жакшы, мына ата-эне өз баласын ойлоп, мынакей балдарын монтуп үй алып берген, бул өзүнчө чоң эле бакыт да. Канча балаңыз бар өзүңүздүн негизи? Бир кыз, 3 эркегим бар. Ушу балдардын баарын үй менен камсылган экенсиз анда, үйлүү жайлуу дегенде. Өзүңүз айылда турат экенсиз. Буну атайын балаңыз калып берген экенсиз. Анда сиздин балаңыз да ушундай сизде апасы бар экенине аябай бактылуу болсо керек, ыраазы болуп. Анткени ар бир ата-эне эле колунан келе бербейт деп ойлойм, мындай үй алып беришчи. Ошондой болсо дагы ушул үйдө дайыма жакшылыктар болуп, той топурлар болсун, канчалык бут кирсе кут керек деп коет эмеспи? Анан дагы ушул сизди көрүп башка тууган уруктар дагы чын эле Гүлис эже үй алдыңызбы деп мындай кызыккандар болуп атабы? Ой, толтурат. Биздин айылдан тиги бизден кийин да бир Дам деген эмеде эми иштеген бир Афоня деген бала бар болчу. Алда калды. Бизден кийин турган. Биздин келечектен алдыбы? Биздин келечектен, ушу келечектен алды. Анан 2 күн бир деле звонтип эмне болуп атасыңар? Алдыңарбы деп. Ой, мына алдык десең сүйүндү го алдагы. О, мени эми мына мен да алат экенмин деп, бизден кийин эле алды да.
башында мисалы сиз алганда анча мынча баягы ишенбегендер да чыкса керек тууган уруктардан кантип эле чын эле алдыңарбы деп. Биз келип эметкенде далайларла чын эле ушул болот экен деп сурагандар толтура болуп атат. Кызыгып. Даже больницадагы жатканда ушундай келечек деген кооператив бар экен, балдарыңарга үй алып бергиле деп ушинтип биз алып берди мына балама десем, ой ага биз ишенбей атпайбызбы дегендер бар да. А мен айттым ишенгиле, мына биз мен балама өзүнө жаккан үйүнө алып бардым. Ооба. Болгондо да өзүнө жаккан. Мен башка жактан ал десем болбой ушу үйдү алды дедим. Келечек турак жай кооперативинин дагы бир жакшы жери үй алганда өзүңө катталат. Аны жакшы билсеңиз керек, ошол шарттарды өзүңүзгө каттап беришти. Каттап берди. Эми ар кайсы компания ар кандай иштейт да. Мунусунда бизге көп эле элдерибиз комменттерди жазып атат. Ушу үйдү өзүнө каттаганыңар жакшы экен депчи. Келечек турак жай кооператив абдан жакшы экен. Анда иштеген балдарга да рахмат ушундай эмеге элдерге жардам берип ушундай үй алып берип аткандарына. Бул кооператив аябай таза, жакшы иштейт экен. Ишенгиле, алгыла. Мен биздин бир туугандардан да көп алган жатышат. Гүлис эже, сизге дагы чоң рахмат. Ушундай жакшынакай жылуу маанай менен бизди күтүп алдыңыз. Сиз да ден соолукта болуңуз, оорубаңыз. Дайыма ушундай жакшылыкты тең бөлүшүп жүрө берели. Анан эми баягы карысы бар, нырысы бар дейт. Жамгыр менен жерге көрсө, бата менен элге көрөт дегендей эми бир омин деп батаңыз берип койсоңуз. Омин. Келечек кооперативинин келечеги кең болсун, иши ийгиликтүү болсун. Омин. Анда иштеген балдардын ден соолуктары чың болуп, өмүрү узун болуп, ушу элдерге постоянно жардам берип жүрө беришсин. Айткан келсин. Ушу үйүңүздө дайыма жакшылыктар болсун, Рахмат.